биримдик куттан жакшы сатылуучу үй чыкты. Алуучулар барбы туугандар? Мынакей бул бөлмөлөрдүн көрүнүшү. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номерин экранда жана описанияда ACTL деп жазып коем туугандар. Видеону жогото албайын десеңиздер лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери биримдик кут 10-көчөдө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн центральный көчөсү жана мечит жайгашкан көчө туугандар. Биримдик куттун орто ченинде көчө менен түз чыгышты карай барып 10-көчөнүн оң тарапка бурулсаңыздар эле туугандар сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Анан бул көчөдөн жүргөн 117 маршрут жана автобус да бар. И бул чоң көчөдөн да жүргөн маршруткалар бар. Бул көчө менен өйдө чыксаңыздар Жибек жолуна барасыздар. Өйдө чыксаңыздар Объездной. Конуштун ылдый тарабында Караван базары, Объезднойдон Дордой тарапка деле бат эле бара аласыздар жана Жибек жолунан деле Аламедин базарга деле бат эле барсаңыздар болот. Андан ары жанагы центральный жол менен келесиздер туугандар. 10-көчөгө жетип эле оң тарапка бурулсаңыздар, 1-чи, 2-чи, 3-чү үй бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үй болуп калат. Мынакей бул сырткы тарабы. Участогдун аянты туугандар 4 соток. Түндүк чек ара бул жерден башталат. Түштүк чек арасы мына бул забор бүткөн жерге чейин көчө тараптан көрүп турсаңыздар дарбаза калиткалары. Кошуналар райондун көрүнүшү туугандар. Так, электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуптур. Суусу бар экен. Андан ары могу бош жер туугандар. Мектептин жайы. Ушул жерге мектеп курулуп план экен. Бул жакта могу жерде чоң мечит, и садиктер бар туугандар. Анан Караван базары конуштун ылдый жагын эле түшүп аткан учуру. Андан ары коросуна кирип эми калган маалыматты бир жакадан берейин туугандар. Мынакей бул сатылуучу үйдүн коросу. Карабыздан келсеңиздер эле машина койгонго жайы. И бул жакта 115 квадрат метр болгон чоң кызыл кирпич менен салынган үй. Кошумча курулуштар мынакей, көмүрканасы, катарынан 2 склад. Бул жакта сырткы ажаткана. Участок тегеренте ушундай забор менен тосулган туугандар. Документтер боюнча кызыл китеби дагы. Бардык документтери эсинин колунда экен, алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт туугандар. Кызыл китеп, калган керек документтин баары бар. Андан ары мынакей туугандар, үйгө кирсе эле ушундай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Киргенде бул жакта кухня. Кухня деле кенен эле бөлмөдө жайгаштыр, тамактануучу жайы. Кухонный мебелдер, ракайын орнотулуп суу чыгарылган. Бул тараптан терезеси, отоплениянын батареялар жана айткандай паровой отопление. Көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат туугандар. Андан ары бул жактан 2 спальный бөлмөгө, санузел, душ, ваннага жана залга өтүп кете алабыз. Мынакей залдын көрүнүшү. Көрүп турсаңыздар, жакшы ремонт. Түндүк тарабынан катарынан терезелери. Бул жагында ванна, душ ажатканасы туугандар мынакей. Бул жакта бир спальный бөлмө. Мынакей. И бул жагында балдар бөлмөсү жайгашкан туугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы? Андан ары туугандар мынакей бул жак түндүк чек ара забор. Забор менен үйдүн ортосунда аралык тышталган. Бул жакта жаш бактар да бар экен. Жана кандай көмүркана, катарынан 2 склад жана бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Паровой отопление, көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат туугандар. Бул жакта үйдүн түштүк тарабындагы кошуна менен орнотулуп деле туугандар мынакей кенен аралык бар экен заборго чейин. Кошумча курулуш кыласыздарбы? Же жашыл зона кылып коесуздарбы? Анан арткы тарабында да дагы аралык бар заборго чейин. Үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Так, айтылган бир эле баасы калды окшойт, документ боюнча айттык. Мектеп туугандар, мектептин местасын айтыппыз. Бул жерде мектептин местасы, жакыныракта мектеп түшүү планы бар экен. Анан азыркы учурда балдар Восток айылына, Лебединовка тарапка мектепке барышат. И Восток айылында туугандар медресе деле бар. Балдардын медресеге беремдигиндер болсо, медресе деле жакын деле бар. Баасы болсо бул үйдүн $72,000 сурап атыптыр. Анан реальный клиент болсо жакшы эле сүйлөшүүлөр болот дейт туугандар. Эсин номери 0501 51 25 22. 0501 51 25 22.
лайктан басыңыздар туугандар, ушундай үйүздөгөн дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.